Саламатсыздарбы? Эфирде кылмыш, кырсык жана өлкө аймагында орун алган ар кандай өзгөчө кырдаалдарды камтыган телевизиот программасы. Студияда мен Самат Асипов. Кезектеги чыгарылышта дагы спирт ичимдиктерин ичип рулга отурган айдоочулар, кайгылуу кызматкерлерине баш ийбеген жарандар, ошондой эле жол жээгинде дагы деле мыйзамсыз май сатып жаткан соодагерлер жана аларга көрүлгөн чаралар тууралуу окуяларды айтып беребиз. Аягына чейин биз менен болуңуздар. Мыйзамга баш ийбей. Маштан кала, машта. Баштагы стоянкага киргизип алып турат жерде. Эмнеге азыр барып серинде. Бар эле билейин, маштан теше бересиңер. Текущее время разрешение на тонировку, разрешение отсутствует. Правильно? Все. Айдоочулук бөлүмүбүз көрүп коңуз азыр көчүдө. Сизге тийиштүү протоколдор түзүлөт. Мен лично ого айтам да, мен сага да лично. Мен да сага лично эртең заявление демесем. Сөгүңүз байке. Алкоголдук ичимдиктерди ичип алып рулга отурган айдоочу коомго канчалык коркунучтуу экени бардыгыбызга маалым. Мас абалында жол кырсыгына кабылып, анын кесепетинен адам өмүрүн алган окуяларга күбө болуп келебиз. Кырсыктан майып болуп калгандар канча. Бирок мындай окуялар айрым айдоочулар үчүн сабак болбогондой. Өткөн аптада эле жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери менен бирге уюштурулган рейдте мас абалында машина башкарып жаткан бир нече айдоочу кармалып, унаалары айып короолорго киргизилди. Өздөрүнө тиешелүү чаралар көрүлдү. Азыр өткөн дем алыш күндөрү текшерүү учурунда жол кайгылуу кызматкерлеринин кылтагына түшкөн айдоочу тууралуу окуяга токтолобуз. Өткөн дем алыш күндөрү мас абалында колго түшкөн айдоочулардын саны абдан көп болду. Өзүңүздөр көрүп турган бул автоунаа ээси Борбор калаанын Абдрахманов жана Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишинде май куюучу жайдын жанынан токтотулган. Текшерүү учурунда айдоочунун кызуу экени билинди. Ага жараша жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери тарабынан эреже бузган адамга мыйзамдын чегинде чара көрүлдү. Кээде арак ичип алып машина айдаган айдоочулар кайра өзүңдү коркуткан учурлар болот. Айтайын дегеним, өткөн ишемби жана жекшемби күндөрү өткөрүлгөн рейд учурунда жол кайгылуу кызматкерлерин тааныш билиштери менен коркуткан айдоочулар да четтен чыкты. Албетте мындай жол менен алар жоопкерчиликтен оңой кутулуп кетүүнү көздөшөт. Бирок алардын ойлогону ордунан чыккан жок. Кийинки репортажда спирт ичимдигин ичип унаа башкарган адамдын кылык жоруктарына токтолмокчубуз. Сүйлөшүп алайын, мен бул сөйлөштүм жагатам. Байке отурбайсың. Отурбайын, Отуруңуз. Всё, байке мен азыр эчтик кылдым. эшикке кыл деген жокпу. Мыйзамга баш ийбей. Маштан кала, машта. Баштагы стоянкага киргизип алып турат жерде. Эмнеге барып серинде. Бар эле билейин, маштан теше бересиңер. Тешпейт машина. Анда отур мен өткөрүп берейин маштан. Просто машина Каршылык көрсөтпөңүз. жок, маштан өткөрүп берейин. Өткөрүп берет жумуш. Жүрү мен өткөрүп берейин. Өткөрүп берет балдар. Отурбайсызбы? Ичинде. Байке, мыйзамга баш ийип Жок, коюңуз. Отурган болот, жаштакы отурбайсыз. Чек жараткандыгына байланыштуу наркология алып келип, наркологиядан тест өткөндөн кийин тастыкталды. Азыркы учурда ушул автоунаанын ээсине тийиштүү протоколдор жазылды жана автоунаанын айып короосуна токтотулду. Бул болсо Бишкектин четиндеги Көк Жар айылында жол коопсуздук кызматкерлерине баш ийбей талааны көздөй качкан мас айдоочу. Алгаш жол кайгылуу кызматынын Атайын ротасынын кызматкерлери Мазда үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Бирок айдоочусу кызматкерлердин мыйзамдуу талабына баш ийбей 7-апрель көчөсү менен жогору Ала Тоо совхозуна чейин унаасын токтотпой качкан. Атайын ротанын ыкчам аракетинин натыйжасында аталган унаа совхоз Ала Тоонун ээн талаасында кармалып, текшерүү учурунда айдоочу мас абалында экендиги аныкталган. Кызматкерлерге баш ийбей качкандыгы үчүн ага 5500 сом айып салынып, унаасы айып короо жайына токтотулду. Эми бул айдоочу мас абалында унаа башкаргандыгы үчүн соттун чечими менен
унаа башкаруу укугунан 1 жылга ажыратылат. Качып атасың? Коркуп кеттим. Кандай коркуп кеттим? Испугался эми. Ошончо качасың мына. Пожалуйста. Сүйлөшпөйлү, отурбайлы. Ошончо качасың мына. Пожалуйста, сүйлөшпөйлү, Баке. Токтойсузбу? Ошончо качасың мына. Баке, токтойсузбу бир жерге сүйлөшөлү. Сен бир 0,5 ичкем да пиво. Ошо токтоп. Тукар жерде. Тукар 75 тукар. Автомашина задержана. Программабызды айрым айдоочулардын жосунсуз жоруктары, жол коопсуздук кызматкерлерине баш ийбей, бейбаштык кылган жарандар тууралуу окуялар менен улантабыз. Рейд учурунда Борбор калаада унааларынын терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алган бир нече айдоочулар кармалды. Аларга карата тиешелүү айып кагаздары толтурулуп, караңгылатма пленкалары сыйрылып жатты. Айрымдарынын унаалары айып короого токтотулду. Азыр учурда бермесин Баке, сизге тек көрсөтүп берейин. Мына кет. Land Cruiser левый, белый, да? Вот. В текущее время разрешение на тонировку, разрешение отсутствует. Правильно? Все. Все. Айдоочулук бөлүмүстөр коңуз азыр, короче. Сизге тийиштүү протоколдор түзүлөт. Азыркы учурда тонировкаларыңызды сыйрысаңыз, стоянка барбайсыз, Все, хорошо, азыр. Таймда тартып атканда протоколду алып чыгып койчу. Бишкек шаарынын мэриясынын чечимдерди аткарууну көзөмөлдөө бөлүмү Профсоюзная жана Махатма Ганди көчөлөрүндөгү күйүүчү майлоочу материалдарды мыйзамсыз сатууну токтотуу боюнча рейд өткөрдү. Муниципалитеттен билдиришкендей, ага 1-районунун администрациясынын, мамлекеттик салык кызматынын, муниципалдык инспекциянын номер 13-15 Маевка жана пригородный аймактарынын өкүлдөрү катышты. Текшерүү учурунда укук бузуулар кодексинин 280-беренесине ылайык 6000 сомго 2 протокол түзүлгөн. 1-Май районунун мамлекеттик салык кызматы тарабынан 1190 литр отун алынып, салык кызматынын айып базасына жеткирилди. Бул жолу Бишкек шаарындагы кайсы бир окуу жайдын жатаканасында 2 кыз уруша кетип, аларды ажыратууга милиция кызматкерлеринин жардамы керек болду. Бул урушта 2 кыз тең жабыркадык деп бири-бирине арызданышты. Эң кызыгы ортодогу уруш кичинекей үй жылыткыч талаштан келип чыккан. Окуяга күбө болгон соң тартип сакчылары мыйзам чегинде жакынкы райондук ички иштер бөлүмүнө алып барды. Ал жактан дагы бири-бирине күнөөнү оодарып жатышты. Андан соң талаптагыдай ичимдик ичпегендиги жана ден соолуктары тууралуу медициналык текшерүүдөн өткөргөндөн кийин тергөө кызматына кыздарды тапшырып, ишибизди андан ары уладык. Эске сала кетсек, жабыркадык деген 2 жаран Бишкек шаарындагы медициналык окуу жайдын 2 курсунун студенттери экени белгилүү болду. Начар болуп калган, анан болсо 43кө көчкүлө деди. Анан болсо мен болсо макул деген жокмун да. Макул деген жокмун. Анан болсо өзүм комнатамда калдым. Бул көчүп кетти да. Көчүп кетип баратканда өзүнүн половина вещисин алып кетти. Половинасы калган болчу. Вот. Анан болсо кетип атканда деген бир бала жардам берген да, бала көчүп атканда. Мен айттым, плитканы калтырып койгон медна дедим. Плитканы калтырып кой десем, макул деди. Плитканы калтырып кой десем, макул деди. Бала менен көчүп кетти да. Анан вот мен деген тайжемкене кетип калдым. Ремонт балында суктам жүрбөйүн деп бүгүн келдим. Кийимдерим жууп келген болчу. Кийимдерим коюп аткам, плиткам жок да. Сук кайтып кийимдерин бүктөп такагам. Барып плиткам менин комнатам күлчү, анын арканы жерде бу дале бар. Мунун комнатасына бардым, плиткамы алайын десем, бүтөт сен эмне менин комнатама кирип атасың, кирбегин дейт. Мен айттым, плиткамды алганы келдим, 727 кийин алып кетем деп алып кеттим. Вот. Жалал-Абад шаарында ишкерлерден акча талап кылгандыгы үчүн дагы бир блогер кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, социалдык тармактарда Жазира Осмонова деген ат менен белгилүү болгон жаран кармалган. Ал өзүн журналисттик иликтөөлөрдү чагылдырган блогер катары тааныштырып, бизнес өкүлдөрүнөн опузалап акча талап кылгандыгы аныкталган. Тактап айтканда, блогер кайсы бир ишкерди Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы базарлардын биринен ижарачыларынын ижара акысын мыйзамсыз жынаган деп айыптап, шантаж жана журналисттик иликтөө жүргүзүү менен коркутуп, андан кийин интернет тармактарга материалдарды жарыялоо жолу менен жабырлануучудан бир нече жолу ири суммадагы акча каражаттарын алган.
Белгилей кетүүчү жагдай, кармалган блогер кыз буга чейин да ушундай эле факты боюнча кармалган дагы бир белгилүү блогер Айка Мусаева менен жакын байланышта болгон. Учурда кармалган жарандын ушул сыяктуу башка фактыларга тиешеси бар экендиги текшерилип жатат. Буга байланыштуу УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгы кармалган адамдын аракеттеринен жабыркаган жарандарды мекеменин нөөмөт кызматына кайрылууну өтүнөт. Эфирде телегүзөт программасы болду. Мен сиздер менен кийинки көрсөтүүгө чейин коштошом. Саламатта болуңуздар.